Келе сабак. Саламатсыңарбы балдар? Силер менен көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Силерди жаңы окуу жылыңардын башталышы менен куттуктайм. Биздин максатыбыз билим алуу. Биз мектептен билим алабыз. Бекеринен кылым жаша, кылым оку деп айтылбаса керек. Билим күнүңөр куттуу болсун. Балдар, сабакка даярбызбы? Кана эмесе көңүл буруп, китеп, дептер, калем сапты даярдап, сабагыбызды баштайлы. Балдар, азыр кыргыз тили сабагы. Дептерди туура жайгаштырып, жазууда калем сапты туура кармап, партада отурууда денени түз, башты, колду жана бутту туура кармап, көз менен дептердин аралыгын туура сактап отурууну эсиңерден чыгарбагыла. 12 айдын 3 айы, күркүрөгөн күз айы, бөлүштүргөн табият 4 мезгилге атайы. Балдар, ырсаптары кайсы мезгилди сүрөттөдү? Күз. Ооба балдар, силер айткандай күз мезгилин сүрөттөп жатат. 12 айдын 3 айы, күркүрөгөн күз айы, бөлүштүргөн табият 4 мезгилге атайы. Балдар, ырда канча сөз бар экен? Келгиле, санап көрөлүчү. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Азаматтар, ырда 13 сөз бар экен. Балдар, ырда канча сүйлөм бар? Биринчи сүйлөм 12 айдын 3 айы, күркүрөгөн күз айы. Балдар, ырсаптарында сүйлөмдөр кездешет. 2 сапты 1 сүйлөм деп алабыз. Ал эми экинчи сүйлөм бөлүштүргөн табият 4 мезгилге атайы. Ыр сап-сап болуп жазылат жана кийинки саптары баш тамга менен жазылат. Балдар, күз мезгилине карата макал айтып көрөлүчү. Жаз жарыш, күз күрөш. Бүгүнкү сабакта балдар сөз жана сүйлөм. Бүгүнкү сабакта сөз, сүйлөм жөнүндөгү билимдерибизди эске салабыз. Сөз менен сүйлөмгө карата тапшырмаларды аткарабыз. Туура, катасыз жазууга машыгабыз. Балдар, келгиле табият деген сөздүн ар бир тамгасынан сөз таап жазалы. Силер да ойлонуп көргүлө. Балдар, мен төмөндөгүдөй сөздөрдү түздүм. Токой, алты, бийик, илим, уя, тапты. Эмнелерди түзүп алдык? Сөздөрдү. Карагылачы, балдар, сөздөр ар түрдүү маанилерди түшүндүрөт. Келгиле анда сөздөрдүн топтомун маанилерине жараша топтойлу. Токой, илим, уя. Бул сөздөр заттын атын билдирген сөздөр. Токой эмне? Ким? Илим. Эмне? Уя. Бийик заттын сын сыпатын билдирген сөз. Кандай? Бийик. Тапты заттын кыймыл аракетин билдирген сөз. Эмне кылды? Тапты. Алты заттын санын көрсөткөн сөз. Канча? Алты. Балдар, сөз деген эмне эстейличи? Сөз жеке бир маанини билдирет. Сөздөр ар түрдүү маанини түшүндүрөт. Бир нече сөз биригип сүйлөмдү түзөт. Келгиле балдар, жогорудагы сөздөр менен сүйлөм түзөлү. Илим токойдогу бийик бактан 6 уя тапты. Балдар, сүйлөм канча сөздөн түзүлдү? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Азаматсыңар. 7 сөздөн түздүк. Сүйлөм деген эмнеле? Эстейличи? Туура айтасыңар, балдар. Сүйлөм бүткөн айрым ойду билдирет. Азаматсыңар. Дагы сүйлөм жөнүндө эмнелерди билебиз? Эң туура. Сүйлөм бүткөндө аягына тыныш белгилери коюлат. Жана кийинки сүйлөм баш тамга менен башталат. Балдар, чекит кандай сүйлөмгө коюлат? Туура айтасыңар, жай сүйлөмгө. Келгиле анда сүйлөм түзүп көрөлүчү. Жаңы окуу жылы башталды. Бул жай сүйлөм. Болуп өткөн же боло турган окуяны көрүнүштү жайынча баяндаган сүйлөм жай сүйлөм деп аталат. Жана аягына чекит белгиси коюларын билебиз. Келгиле, суроолуу сүйлөмгө карата сүйлөм түзүп көрөлүчү. Сен керектүү окуу куралдарыңды алдыңбы? Суроо маанисинде айтылып, аягына суроо белгиси коюлат. Айбек, тынч отур, сабагыңды жаз. Буйрук сүйлөм. Кыймыл аракетти аткарууга буйруу иретинде айтылган сүйлөм. Буйрук сүйлөм. Аягына чекит коюлат. Адептүү жүрүүнү жашыңардан үйрөнгүлө. Кубануу, өкүнүү, бата берүү жана чакырык иретинде айтылган сүйлөмдөр илептүү сүйлөм деп аталат. Мындай сүйлөмдөр күчтүү сезимдер менен айтылат да, аягына илеп белгиси коюлат. Балдар, эрежелерди эске салып алдык. Формасы бузулган сөздөрдү калыбына келтирип жазабыз. Каникул калды аяктап. Каникул аяктап калды. Айгүл мектебине камынды барууга. Айгүл мектебине барууга камынды. Умар алды сумка. Умар сумка алды. Азаматсыңар. Силер да ушундай кылып туура түздүңөр деп ойлойм. Келгиле, текстеги сүйлөмдөрдүн чегин ажыратып, тыныш белгилерин койгула. Текстте канча сүйлөм бар экен? Нөшөрлөгөн жамгыр жаап жатат, бирок айлана кандай көңүлдүү. Асыл күн ачылдыбы? Күн жаркырап тийиптир. Күн желесин көрдүңөрбү? Гүлдөр жайнап чыкты. Көпөлөктөр гүлдөн гүлгө конушту. Туура коюлганын текшеребиз, балдар. Нөшөрлөгөн жамгыр жаап жатат. Жай сүйлөм. Бирок айлана кандай көңүлдүү? Илептүү сүйлөм. Асыл күн ачылдыбы? Суроолуу сүйлөм. Күн жаркырап тийиптир. Жай сүйлөм. Күн желесин көрдүңөрбү? Суроолуу сүйлөм. Гүлдөр жайнап чыкты. Жай сүйлөм. Көпөлөктөр гүлдөн гүлгө конушту. Жай сүйлөм. Кандай сүйлөмдөр кездешти? Жай, суроолуу, илептүү сүйлөмдөр. Текстте канча сүйлөм бар экен? 7 сүйлөм. Келгиле эми канча сөз бар экендигин санап көрөлүчү. Текстте 24 сөз бар. Азаматтар. Балдар, ой жүгүртүүгө карата сүйлөм. Келгиле, балдар, ой жүгүртүп көрөлүчү. Чекиттин ордундагы кайсы сөз деп ойлойсуңар? Боз үйдүн дайыма эмнелери бар болот? Топчулары, жиптери, такасы,
кончу. Ооба, силер айткандай, боз үйдүн жиптери бар. Боз үйдө топчу, така, кончу болушу мүмкүн эмес да. Боз үйдү көрдүңөр беле? Аны биз качан, каякта пайдаланып жүрөбүз? Туура айтасыңар, жайлоодо. Бул сүрөттөн эмнелерди көрүп, эмнени элестеттиңер? Азаматтар, жайлоону. Балдар, үйдөн жайлоодо деген темада текст жазып, канча сүйлөмдөн түзүлдү, ар бир сүйлөмдө канчадан сөз бар экенин аныктагыла. Балдар, бул сөздөрдү толуктайлы. Биз бүгүн эмне кылдык? Сөздөн сөз түздүк. Сүйлөм, сүйлөмдүн түрлөрү, тыныш белгилери боюнча билимдерибизди эске салдык. Азаматсыңар, балдар. Бүгүнкү сабакта активдүү болуп, берилген көнүгүүлөрдү так, туура, катасыз жаздыңар болуш керек. Азыр өзүңөрдү баалап, баалоо тепкичин дептериңердин оң жагындагы сызыкка сызып, кайсы тепкичте экениңерди белгилеп коебуз. Бүгүнкү тапшырмалардын бардыгын түшүнүп, аткара алган болсоңор, эң жогорку тепкичти белгилегиле. Билим кени китеп, тарбия кени мектеп дегендей, билим менен тарбиялуудан талыкпайлы. Ушуну менен сабагыбыз соңуна келип жетти. Келерки сабакка чейин сак саламатта калгыла.